Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин өлкөгө кайтып келүүсү коомчулукта резонанс жаратты. Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактылары боюнча кылмыш ишин иликтөө алкагында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев 2 августта Бишкекке жеткирилип, ишти тергеп жаткан мекеме аралык тергөө тобуна өткөрүлүп берилген. Ошо кумтор боюнча болгон билгенимдин баарын айтып берип, республикага бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Азыр ушул мындан ары кумторго жооп бере албайм. Себеби мен айтпадым да. Дагы бир топ жолугушуулар болот. Бардык маселелер менен таанышып, анан жооп берип, анан баары иш бүткөндөн кийин ошондон кийин гана айталам. Акаев башка жогорку кызмат адамдарынын катарында 1992 жылдагы Кумтөр долбоору боюнча башкы келишимдин алкагындагы коррупция, 1994 жылдагы ага өзгөртүү киргизүү, ошондой эле 2003 жылы Камека компаниясы менен башкы келишимди реструктуризациялоо боюнча кылмыш жообуна тартылганын УКМКдан билдиришкен. Кыргыз Республикасынын УКМКсы тарабынан тергөөнүн жүрүшүндө Акаевди республикага алып келүү жолу менен жоопко тартуу боюнча тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу боюнча активдүү иштер жүргүзүлдү. 15 жыл өлкөнү башкарып, 16 жыл сыртта жүргөн экс-президенттин Кыргызстанга келиши коомчулукта резонанс жаратты. Ал тургай түрдүү пикирлер да айтылып, бул багытта Акаевдин жоопкерчилиги боюнча кайчы пикирлер да бар. Биздин президент эң туура кадамга барды деп ойлойм. Бұл өтө баягы иликтелип, өтө баягы чоң аналитикалыктан иштен кийин ушул иш жасалып атат. Акаевди биз деген алып келгенибиз жакшы болду. Ушул жерде азыркы бийлик принципиалдуулугун көрсөтүп, эгер күнөөсү жок болсо, ошолордо мунун күнөөсү жок экен деп, бирок ошону такташ керек. Анан кийин Кыргызстанда ээн эркин басып жүрө турган деңгээлге чыгарып коюш керек ошо президент, мурунку президент. Анан күнөөсү болсо, ошол эң коррупциянын башчысы ушу болгон, Кыргызстанда коррупционный схема болгон, анан кийин тиги Камека деген неме келип, ошо коррупционный схема менен договор түзгөн деп туруп далилдеш керек аны. Ал эми Бишкек шаардык 1-май райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Талантбек Узакбаевди Кумтөргө байланыштуу күнөөлүү деп тапты. Мындай өкүм 29 июлда чыгып, ага мамлекеттин пайдасына 300 000 сом айып пул салынды. Кумтөр ишине байланыштуу айыпталган мурдагы премьер-министр Темир Сариев болсо 30 сентябрга чейин камалды. Ага Кумтөр кениндеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып тагылган. Сариев Кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 2012 жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Анын камалганын социалдык тармактын колдонуучуларынын арасында кызуу талкууланып жатат. Кайдан болсун, ким болбосун, кылган кылмыштарына жараша толук жазасын албаса, өлкөнү өнүктүрүү жана тартипке келтирүү мүмкүн эмес. Кайран Темике кезинде Кумтөрдүн кыңырышын жаап берип, долларга маарып басып алган тура көрсө. Кызматта турган ар бир эле ушинтип жең ичинен мамлекеттин кызыкчылыгын сатып, өзүнүн пайдасы үчүн жан үрөй берсе, биздин мамлекет жакыр болбогондо ким болот? Эгерде Кумтөр боюнча чыныгы адилеттүүлүккө жетебиз десек, анда 2003-2009 жылдары Кумтөрдүн позициясын бекемдеп, мамлекеттин кызыкчылыгын саткан келишимдерге кол койгон атка минерлер биринчи камалышы керек. Кумтөр алтын кенинин башкаруусун эки тизген бир чылбырын Кыргызстан өз колуна алганын коомчулук ишенбей таңыркап турганда, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сентаранын кыңыр иштерине тиешеси бар мурунку жетекчилердин кызмат адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндө билдирүүсү өлкөдө камап кармоолордун, керек болсо кустуруунун жаңы толкуну келатканын кабарлаган. Кумтөр кенине байланыштуу ачылган кылмыш ишинде эч кандай саясий куугунтук жок, эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө куугунтуктоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүүбүз. Биз ошо милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз.
Ошентип чуулуу кумтөр ишине байланыштуу кезинде чоң кызматтарда отурган бир топ аткаминерлер сурак берип, айрымдары азыр абакта олтурушат. Коомчулукта кумтөр ишинин иликтениши кезинде кетирилген кыңыр иштерге аралашкандардын камалуусу талкуу жаратып турган чагы. Дал ушул тапта калк да кезинде колу менен жасаган ишти чиновниктер эми мойну менен тартсын деген талабын айтып турушат. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.